саламатсызбы, Кубаныч Сапындович? Саламатсыздар. Эми азыркы кыска нуска айтып берсеңиз, дегеле азыр Кыргызстанда кырдаал кандай болуп атат? Обстановка өтө жөнөкөй эмес, өтө оор маалда. Кыш мына кычырап келген турат. Даярдык жок, бюджетте нөлгө барабар. Себеби пандемиядан кийин чакан орто бизнестин баары өчкөн. Чет элдик грант жардамдар келгени токтоду. Мына Евросоюздан токтотушту, Америка токтотту. Россиядагы беребиз деген 100 миллиондон бир тыйын келе элек. Коңшу мамлекеттер менен да карым-катнаш азайды. Мына Кытайдагы чектөө киргизди. Биздин жүк ташуучу машинелерибиз дагы 2-3 эсе азайып кетти. Кытайдан келген товарлар анчейин болуп мына Дордой базарында дагы эл чыгып атпайбы? Акча которуу маселеси пайда болду. Элде дагы акча аз болгондуктан мына быйыл туризм дагы чет мамлекеттен киши келген жок. Ошон үчүн азыркы бийлик өтө оор маалда иштеп атат. Мамлекеттин келечеги алдыда турган шайлоолор менен кандай өтөт, дагы бир туңгуйка кылып келебизби деген коркунуч бар азырынча. Бардык жагынан коркунучтар туулуп атат. Мисалы, криминогендик обстановка да мурдагыдан начарлап кетти. Эң жаманы кыргыз элинде пейил кетти, кут кетти, ысап кетти, ыйман жоголду. Бул сый-урмат деген жоголду. Ажырым бийлик менен жөнөкөй элдин ортосунда мурун деле болуп келген, азыр болсо эбегейсиз чоңоюп калды. Андан кийин улуу күчүү деген аралыгы да аябай ажырым кетти. Бир нерсе болсо эле жаштар келсин дегендер пайда болду. Мен каршы эмесмин, менин да балдарым бар, жаштар келиши керек. Бирок алар дагы мындай кагаз окугандарды билсе болот эле. Себеби азыркы мурунку президенттердин убагында деле жаштар болду. Жогорку кеңештин жарымынан көбү жаштар. Вице-премьер, министрлерден, аким губернаторлордон деле, аким губернаторлордон 60-тан ашкан мен көрө элекмин. Көпчүлүгү жаштар. Бирок алар дагы тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү мындай алып кете тургандар келсе жакшы болор эле. Тең тайлашып мамлекеттин кызыкчылыгын колдой тургандар. Ана мына алдыда шайлоо турат. Даярдык жок кесе. Каражат жок кесе. Президенттик шайлоону биринчи коюшту, парламенттикинен мурунчу. Конституция өзгөрүлө элек. Негизги мыйзамчы, башкы мыйзам. Ал жерде бир топ карама-каршылыктар бар. Шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамды бул азыркы убактысы мөөнөт өткөн, орусча айтканда самопальный жогорку кеңеш өзүнүн мөөнөтүн өзү узартып алды дагы. Азыр мен дагы жогорку кеңеште депутат вице-спикер болгом 2 жолучу. Мисалы, жогорку кеңештин укугунда жазылып турат. Алар азыркы парламенттик бийлик болгондон кийин булар референдумду дайындаганга, президенттик шайлоону дайындаганга, конституциялык өзгөрүүнү толуктоо киргизгенге бир топ бөлүмдөрүнө булардын гана акысы бар. Президенттин акысы жок, өкмөттүн акысы жок. Ошол эле маалда 70-беренесинде жазылып турат. Мыйзам чыгаруу бийлиги, жогорку кеңеш бул 5 жылдык мөөнөткө шайланган 120 депутаттан турат. 5 жылдык мөөнөтү так жазылып турса дагы 70-беренеде 71-беренеге таянып туруп булар мөөнөтүн узартып койду 8 айгачы. 71-де жазылып калган. Бул жогорку кеңеш өзүнүн ыктыярдуу укугун биринчи шайланып келген башка депутаттар биринчи сессияга чогулганда ошону менен бүттөт деп турат да. Бул ошонун негизинде бул конституцияда ушундай карама-каршылыктар пайда болуп калбады. Ошонун негизинде булар мөөнөтүн узартып койду. Эми андай болсо 30 жыл 50-ге деле узартып алышсын. Кайра шайлоо өткөрүү эмне кереги бар? Мындай карама-каршылыктар көп болуп атат. Ошон үчүн биринчи баш мыйзамды өзгөртүп алсак жакшы болмок. А дегенде баш мыйзамды өзгөртүп ушу жогорку кеңештин укугу болгондон кийин жаманбы, жакшыбы сактасак, бул 28 октябрга чейин ушул өзгөртүүлөрдү кабыл алып койгон жакшы болмок. Бир топ беренелери карама-каршылыктар бар. Мен дагы бир ооз айтып кетким келет. Мисалы, президенттин укугу да аябай чектелген. Бүгүнкү күндө мамлекеттин биримдигин, туруктуулугун, коопсуздугун, экономика чарба иштеринин сөзсүз мурункулары деле болуп келген. Баарын өкмөт аныктайт, жооп берет деп турат. Ошол эле маалда коргоо мамлекеттик комитети түздөн түз президентке башчы, мамлекеттик коопсуздук комитети президентке башчы. Мамлекет башчы болгондон кийин мисалы сырткы саясатты, ички саясатты дагы өкмөт аныктайт деп турат. Анан ушу президент коңшу мамлекеттер ОДКБга барабы, ШОСко барабы, Евразэске барабы, КМШга барабы, силер коюп тургула президенттер, мен барып премьер-министрден уруксат сурап келейин дейби. Премьер-министр өз жалгыз сиз кол койсоңуз болот же болбойт деп айтканга укугу жок. Себеби конституция боюнча жазылып турат, өкмөт бул коллегиалдуу орган депчи.
Ал деген көпчүлүктүн катышуусу менен, көпчүлүктүн добушу менен маселе талкууга алынып туруп, добуш менен бекилет дагы ага премьер-министр жанынын орун басары болгонго акысы бар. Демек бул жерде карама-каршылыктар болуп турат. Ошол эле маалда мен жаштар келгенине каршы эмесмин деп атпаймынбы? Бирок аларды даярдасак жакшы болот эле, бир кагазды окуй албагандар келип жаман уят болбодукпу? Мисалы 21 жаштан Жогорку Кеңештин депутаты өйдөгүлөр 20 Жогорку Кеңештин депутаты боло алат деп жазылып калган. Эми ойлоп көрсөңүздөр, 11-класста 18 жаштагы бала бүтүп атат. Жакшы эгер сразу университетке өтүп кетсе. Анан 3-курсту окуп бүтө элек бала Жогорку Кеңешке депутат болуп келип, кайсы мыйзам долбоорун, кайсы токтом долбоорун жаза алат, кайсы саясатты жүргүзө алат. Ошон үчүн бул жактарын да караш керек эле да. Анан мамлекет башчысына укукту да бериш керек эле, сурап да алыш керек эле. Себеби 120 депутат парламенттик бийлик болгону менен 120 депутаттын кимиси жоопко тартылды. Тескеричи болбоду. Анда өкмөт башчысы буна толук бийликти бериш керек дагы. Мисалы Армениядагыдай эле президент баягы королдо отура берсин. Анда президенттен элдин да сурагандай чакысы жок болуп калат да. Андайлар бар. Мисалы Германияда федералдык канцлер Ангела Меркель жетекчилик кылат дагы, Штайнмайер президент, ал баягы представительский майрам сайрамдарга катышат, анча-мынча указдарга кол коет. Англиянын королевасы деле ошондой. А бизде деген момундай маалда анда президенттик бийликти жоош керек, өкмөткө бериш керек. Жолбосо президент жалгыз жооп бериш керек. Туура айтасыз да. Бирок негизи эле ушул учурда, ушул моментте биринчи мыйзам боюнча президенттик шайлоо өтүш керек беле же парламенттик шайлоо? Азыр туңгуйга баратабыз. Президент кимдин алдында ант берет? Ушул самапалдуу парламенттин алдынабы? Негизи бул парламенттик шайлоо закон боюнча өтүшү керек болчу. 120 депутаттан турат, бирок партиялар жөнүндө 71 беренеде Конституцияда бир да сөз жок. 70-де жазып турат, 120 депутат шайланып келген, 120 депутат. Партиялар жөнүндө сөз жок. Ал конституциялык мыйзамда гана жазылып калган. А конституциялык мыйзам шайкеш келбесе Конституцияга, любой закон иштебеш керек. Конституция түз иштейт деп жазылып турат. Бардык дүйнө жүзүндө ошондой. Эми бизде конституциянын нускасы да жок болгон, биз дүйнө жүзүндө шылдың болгон мамлекет болуп атпайбызбы? Элибиз оңолосун десек мейли, эми азыр 120 депутатты делечи. Айла жок, жарымын мейли партиялык система буну келсин, жарымы бир мандаттуу деп жазып, азыр өзгөртүү киргизип койсо жакшы эле болот болчу. Анан шайлоо мөөнөтү бүткөндөн кийин булар легитимсиз болбой калды да ошол Жогорку Кеңешчи. Мөөнөтү бүтүп атпайбы? Бири-бирине карама-каршы келген мыйзам менен анда шайлап коюш керек эле Жогорку Кеңешти. Анан президенттик шайлоого барыш керек болчу да. Президент сөз болуш керек мамлекет башчысы болгондон. Бирок мамлекет башчынын укугунда дагы кээ бир жерлери ушу Конституцияга карама-каршы келген беренелери болуп калбадыбы? Мисалы сырткы саясат боюнча да экономика, чарба иштерине президенттик киришкен акысы жок. Анда эмнеге мамлекет башчы кылып шайлап атабыз? Элдин атынан азыр көрүнгөнү көчөдө тургандар да кыйкырап сүйлөшүп атат да. Эл мынтип атат эл. Элдин атынан сүйлөгөнгө элден шайланган президенттин эле укугу бар. Жана элден шайланган бүткүл Жогорку Кеңештин укугу бар. Төрага же орун басар же депутаттар элдин атынан айткан укугу жок. Биз ушуларды талдап билип алсак жакшы болот эле да. Андан кийин мына шайлоого даярдык. Азыр президенттик шайлоо болгон турат. Бул жерден даярдык бүгүнкү күндө жок. Кыш кычырап келатат, мына көмүр, газдын баасы өстү. Өсүп атат газдын баасы дагы. Коңшу мамлекеттерде мисалы автомобилдик газдын баасы 10 сомго почти жарымына ылдыйраак турат. Анда бир эмне биз эмне Евразиясынын мүчөсүбүз? Тилекке каршы Кыргызстан капаста калып калды. Бир дагы мамлекет азыркы биздин бийликти көзүн албай, тең сезбей сүйлөшүүгө, жолугушууга барган жери жок болуп атат да. Эмки жылы мына Кытайга карызыбызды төлөшүбүз керек. Кытай кечирбейт. Ал бир топ мамлекеттердин, даже ядерник мамлекет болуп эсептелет Пакистандын жерин алып койгон карыз үчүн. Шри-Ланка мамлекетинин 7 аралы кетти карыз үчүн. Коңшу эле мына Тоолу Бадахшан Тажикстандын бир топ жери кетип калды. Анан мен кошуналар менен жакшы болууну каалайм, самайм. Себеби алыскы туугандан жакын кошуна дегенде кыргызда сөз бар. Кошунаны тандап албайт. Биз миңдеген жылдары келдик, дагы кошуна бойдон кала беребиз. Бирок ошол эле маалда ушу коңшулардан ушунчалык кредит өтө бийик пайыз менен алганга ушу кажет бар беле, жок беле? Бул маселе. Андан кийин мына бир нерсе болсо эле коррупцияны баштап, коррупция жөнүндө сөз кылабыз, бирок чеке жылтартып иштеп болгон жок. И болгонун мен күнөөм санайм да. Эми азыр акча каражаты БШКга бөлүнө элек. 1,5 миллиард сом сурап атат БШК. Биринчиден. Экинчиден кийин
мына тиги Садыр Жапаров дагы айтты, ушу марттын аяк жагында мурун 1,5 жылда болбойт деп аткан, 21-жылда. Эми азыр айтып атат, марттын аягында жогорку кеңеш шайлоосу болот. Андан кийин жергиликтүү бийликтердин да шайлоолору бар. Баягы Токмок, Балыкчы, Майлы суу, Ош, Караколдо өтпөй калган шайлоолор. Аларга да акча каражаты керек болуп турат. Бул бир четтеңиздер. Экинчиден, аны уюштуруу иштери дагы бар. Мисалы, БШК мен сентябрь айынан баштап тревога кылгам. Айланайын БШК, силер деген АСУ жанагы автоматик система биз берип атпайбызбы? Добуш берерде 5 манжаны басып. Мына ушу Сооронбай Жээнбековдун шайлоого барганын, төрага жана Дастан инибиздин шайлоого барганын бүт массалык маалыматтан көргөзүп атпайбы? Ошондо Сооронбай Жээнбеков оң колун баш бармагын андан кийин 4 манжасы менен чыгара албай. Жана асуудан чыкпай. Сол колунун 5 манжасы менен чыгара албай калгандан кийин айла кеткенде маңдайында отурган аял кагазды чыгарып берип анан бюллетень албады. Бул асуулардын жана серверлердин мөөнөтү кеткен. Жокко барабар нерсе менен шайлоого барып атабыз. Бул бир четтеңиздер. Мына менин колумда турат. Сентябрдан баштап тревоганы курдук элек. Бирөө угуп койгон эмес. Мына ошонун кесепетинен 4-октябрда келип чыкты. Мен официалдуу түрдө запрос кылгам. 9-октябрда мисалы жана Госагентство связи ушуларды сертификациядан өткөргөн бул мамлекеттик комитет бар, инновация, информацион технология жана байланыш боюнча. Ошолор мага жооп берди. Мында. Бирде жазып атышат. 16-жылы февраль айында андан мурун бул Швейцариянын өкмөтү каржылап Кыргыз өкмөтү тендер өткөргөн дагы, анан Түштүк Кореянын заводу Миру Систем деген тендерди утуп алган. Ошолор алып келген 1900 асуу аппараттары жана шайлоо участоктарында тургандардычы алып келгенде Кыргызстандан алар сертификаттан өткөн. Февраль айында 17-жылы. Алар сертификаттар 1 жылга берилет. Бул биринчи эле жолу эмес, андан мурун да алып келгендерди каралган. Андан кийин жергиликтүү шайлоолор өттү, жогорку кеңештин шайлоосу өттү. Андан кийин тиги президенттик Сооронбай Жээнбековдун шайлоосу өттү. Ошолорго колдонулган аппараттар буларчы. Анан эмнеге дейт ошол асууларды Түштүк Кореядан, а серверлерди Кытайдан алыныптыр. Булардын мөөнөтү бүткөндөгү жөнүндө мына сертификатты печаттар менен заверт этип берди. Мынакей. Ошондо мөөнөтү бүткөндө канча жыл болгон? 2 жылдан ашты. 3-жылга кетти. Буларды ремонттогонго болбойт деп атат. Анын үстүндө эки мамлекеттен чыккан аппараттар менен колдонуп атабыз. Айым Шайылдабекова октябрда, сентябрда биз ошондой массалык маалымат каражаты аркылуу кайрылсак, ал айтты, бизде деле мастерлер пайда болгон, өзүбүз эле оңдоп алабыз депчи. Анда оңдоп алса, президент менен тиги төрага барганда эмнеге иштебей атты? Эми бул Бишкек шаарында. Алыскы тетиги Сүлүктүдө же Акталандын бир районунда же Көлдүн же алай жактан ким барып оңдойт анычы? Шайлоо күнү кайсы менен спутник менен учуп барып оңдоп келеби? Анын үстүнө бул жерде жазылып атат. Мына англис тилинде. Анан бул заводдун өзүнүн гарантия срогу жазып атат. Бул жерде башка деталдарды койгонго уруксат эмес деп атат. Жарабай калат дейт. Ошол аппараттарга сөзсүз түрдө тиешелүү температурада, тиешелүү жерлерде сакталыш керек деп атат. Нормалары бар алардын. Бул жерден пренебрежительно этип, же болбосо өзүн өзү билемдигин, инструкцияны бузганга болбойт деп атат. Себеби кепилчилик биз анда бере албайбыз деп атат. Расходный деталдары кээ бирлерин срок годностун убагында алмаштырып туруш керек деп атат. Анан обслуживание жасаганды только ошо завод жасаш керек деп атат. Көрүнгөн мастерлерди алып келип жасаганга болбойт деп атат. Мисалы ошо Казакстан же Кытайдын деталдарын бул Южный Кореяныкына коргонго болбойт деп жазып турат. Мунун гарантийный срогу 3 жыл болгон. 3 жылды бергенде мына октябрь 2016-жылы акыркы жолу беришкен дагы. Андан 3 жыл болгондон кийин октябрь 2019-жылы бүтүп атпайбы. Ошон үчүн азыр ойлоп көрсөңүздөр, бизде участоктарда боюнча калган ошол аппараттарчы кайсы шартта сакталып турат. Азыр мына кар жаап атат уже бир топ региондордочу. Кээ бир жерде ным болуп атат, үстүнөн суу агышы мүмкүн. Кээ бир жерде өтө ысык болду. Ошондой шартта сакталган аппаратуралар бүгүн иштейби же жокпу? Ким кепилдик бере алат? Же 4-октябрь
11 январда кайталанабы эмки жылычы. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Эмнегедир мен мына 5 октябрда колун койдуруп БШКга дагы кайрылдым. Жооп бербей коюшту. Булар жоопкерчиликтен качып атат. Эми биз мамлекеттин келечегин аныктай турган өтө оор маалдагы шайлоого келатабыз, президенттик шайлоого. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы 10 январда өтө турган шайлоо турат. Андан кийинки жогорку кеңештик, андан кийин жана жергиликтүү шаарлардыкы дагы, жергиликтүү кеңештердик. Биз ушулар менен кандай чыга барабыз? Эмне үчүн мамлекет эл аралык уюмдарга, донорлорго кайрыла элек? БШК коңгуроону кага элек. Биз ошондой барсак, баягы өткөн шайлоодо мына 30-40 жерге карусель берип бир эле киши барып шайланып атпады беле? Форма 2-ни алып салган менен ким кепилдик бере алат? Анын үстүнө мен сизге дагы бир маанилүү маселени айтайын. 4 миллион 442 биздин жараныбыз шайлоо 442 миң биздин жараныбыз шайлоо укугунан ажырап калды. Октябрда. Биометрикалык паспорту жок депчи. Биздин жарандардын бир тобу ошол 1,5 миллионго жакын шайлабай калбады. Мигранттар да катышпай калды. Булар паспорттардын мөөнөтү бүтө элек, мурунку ID карточкаларчы. 2023-24-22 жылга чейинки 10 жылдык мөөнөт алган паспорттар. Биометрика бул каалоо түрүндө болгон иш болчу. Мен дагы ошо өзүмкүн алмаштыргам, үй бүлөм менен барыпчы. Бирөө топ айтып атат, биз деген аны менен аял алып атабыз, соода ишин кылып атабыз, коңшу мамлекетке чыгып кирип атабыз, соода сатыкты жүргүзүп, машина аламбы, үй аламбы, ал паспорттар жарайт. А эмне үчүн шайлоого жарабайт болуп атат? Ал шайлоого бизде шайланганга жана шайлоого укугу бар кыргыздын жарандарынын. Конституцияда жазып турат. Аны закон менен чектеп койгондой бул жогорку кеңештин акысы жок болчу. Жолбосо бул асуунун баарын чыгар жумуштан колго санаган. Мына Америкада эле колго санап атат. Анда колго санайлык. Анда мисалы 16 партия чыкты беле, ошол комиссиялардын мүчөлөрү 16 партиянын өкүлдөрү болуш керек. Азыр 10дон ашып атат президент болом дегендердин саны. Анда ар биринин өкүлдөрү да катыш керек, эртеңчил болбош үчүнчү. Эгер колго санай турган болсокчу. Маселе ушунда да жатып атат. Ала кандай Кыргызстанга ошол добуштарды колго санаган ыңгайлуубу тиги биз апарат эле? Бул негизи жакшы идея болгон. Жакшы маселе болгон. Мисалы, биометрикалык паспорт өңү түшүңүздүн баары чыгып атса, бармакты басканда чет мамлекетке барсаңыз деле азыр тиги визаңыз болсо дагы чек арадан кирип баратканда бармагыңызды бастырат. Бирөө жасап алганда эч ким мүмкүнчүлүгү жок. Эч кандай мүмкүнчүлүк. Булар эгер ошол жакшы аппараттар, современный жаңы аппараттар келген, сертификациядан өткөндөр турса, бул будамайчылык, көз боомочулуктан алыс эле болмокпуз. Бирок мунатай жасап атат да, жасалган нерсе болгон шайлоодо. Кантчыбек Сапындович, өзүңүз көрүп атасыз, акыркы убактарда Кыргызстанда эл аралык мамлекеттер, ошондой эле эл аралык айманкалар Кыргызстанга өтө жаман жасап атышат да. Эми бул Кыргызстандагы, кыргыз эли дагы, мамлекеттик аткаминерлер дагы бир кандайдыр бир рамкадан чыгып кеткендей да. Эми буларды ошо кыргыз элин дагы, ошо мамлекеттик аткаминерлер дагы бир ынтымакка чакырып, же айбуу дей турган бир аксакалдар барбы, же аларды бир азыр биз таппай турабызбы, эч кимди көрбөй турабыз. Коркуп атышабы баары өздөрүнүн жашоосунда? Эгер жаманбы, жакшыбы баарыбыз мыйзам чегинде жашасак, анда жакшы болот эле. Мыйзам сиз айткандай андан чыгып кеткенден кийин коңшу мамлекеттер дагы бизди жапай мамлекетте көрүп атат да. Мына Россиянын Госдумасынын РТР каналынан депутат айтпадыбы? Киргизация болуп атат. Мына Америкада да киргизация болобу депчи. Шайлоо ОБС, анан МПАдан, парламент ассамблеясынан келип баары жакшы деп кеткен. Анан кыргыздар жакпай калса эле көчөгө чыгып басып алып, анан бийлигин талкалап, өрттөп кылып атат деп. Мен мисалы ушул талап тоноо өрттөөгө каршымын. Сиздер биздин эле элдин чөнтөгүнөн кайра мына калыбына келиш керек. Мына ак үйдүн ишмалдасын чыгарып салышты. Ошол эле жаштар келип турупчу. Ичине туалет тагылышты, өрттөп жиберишти. Баалуу документ материалдарды мебель себебин талкалап бир тобун көтөрүп чыгып кетишти. Эми 1,5 миллиардтан акча азыр сарп болгон турат кайра делечи. Бул мамлекетке зыян болуп атпайбы? Анан мыйзам менен жашаса кандай болмок эмес? Бизде деген көчөнүн бийлиги эмес, мыйзамдын бийлиги болуш керек. Мыйзамдын диктатурасы орномоюнча башаламандык боло берет. Демократия бул мыйзамдуулук. Биз ошо баш ийбей калдык да.
Биз мамлекеттин келечеги болсун десек, ар бирибиз жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Жеке эле тиги бизди милицияга кармап кетип түрмөгө камауда эмес. Адамгерчилигибиз, жоопкерчилигибиз болуш керек. Эртеңки урпактарды кантип карайбыз ушундай менен кеткендечи. Анан азыр ар кандай мнениелерди айтып атат. Мен да бир топ аксакалдар менен жолугушуп атам, сиз айткандай. Түштүктүк болобу, түндүктүк болобу, чүйлүк бишкектиктер менен алар дагы айтып атат, бекоку достор эле бөлүп алабы бийликти депчи. Мурун семейный клан десек, андан кийин достордун кланы болуп, бул эмне болуп баратабыз депчи. Негизи азыр кечигип атабыз десек да болот. Ойлончу ойгончу маал мурун эле келген. Азыр кечигип баратабыз. Ошон үчүн мыйзамдык талаадан чыкпай, бул шайлоону тынч өткөрбөсөк, мамлекетибиз жоголуп кетчү маалда турабыз. Мамлекет Кыргызстан тарап кетсин дегенде да ички сырткы күчтөр бар. Керек болсочу. Алыскы мамлекеттерден баштап, коңшу эле мамлекеттерден дагы бар андайларчы. Анан ким кепилдик бере алат? Ушу 10 январда тынч өтөт депчи. Эч ким бере албайт. Ошону да кайра күчтөрдү элдин баарын чогултуп келип, акча берип, тамак берип, дагы митинг абайт этебизби? Аны кылтыйып, башын күтүп жаткан саясатчылар да бар. Андан кийин бул жерден кандидатурасын бир тобу кое албайбыз деп, ошол депутаттар да, мисалы Касым Алиева, вице-спикер, биринчи айтты, мени коркутуп атат депчи. Андан кийин бул азыр Канат Исаев дагы төрагалык жумушун тапшырып атканда сессиядан айтты, коркутуу үркүтүү менен бул алыс барбайбыз биз депчи. Андай менен бара албайбыз биз деген тилекке каршы. Мына мурунку президенттин убагында дагы, бул Жээнбековдун убагында бир топ тырмакча калганда атактуу кылмышкерлер түрмөдөн чыгарылды. Алар азыр бош жүрүшөт. Ошол убагында коркутуу үркүтүүлөр башталган. Негизи биз 2010-жылы 7-апрелдеги төңкөрүш менен келген самопальный, самозваный өкмөттүн ошонун жыйынтыгында отурабыз. 11 жыл болот жакында. Аңгекке салган, дагы бул 10 жылдан ашык биз ал аңгектен чыга албай отурабыз. Бизди ошондо сазга батырган, сазда калып калдык. Эми азыр пандемиянын экинчи толкуну келип атат. Келейген Европаларда, Америкаларда кандай азыр оор акыбал болуп калды. Ошо киргизацияны Америкага жылдыралы деген саясатчылар болуп атпайбы? Эмне биз ушунчалык шерменде болуп бүтпөдүкпү? Эми о пандемиянын экинчисинде мына өлүм житимдер көбөйө баштады. Бишкекте өзгөчө жугуштуу оорулар. Бул жашы келип калгандар эле эмес, жаштарга жугуп атат. Мына жакында эле 10 бала, кичинекей балдар бир эле жерден жукты. Бул ооруга биздин даярдык барбы? Жок. Мисалы мен Туркияга аэропортко кирип баратсам, мени текшерди. Температурадан баштап тиги бардык менин справкам барбы же жокпу. Айрыл бизге учуп келсек, караган киши жок элдер. Кайда? Тояштар көбөйдү азыр, юбилейлер көбөйдү кайра. Эми мына шайлоого элдин баары чогулуп атат. Чогулат дагычы. Демек, бул мамлекеттин коопсуздугу кайда баратат? Ошон үчүн биз бычактын мизинде турабыз азыр. Кыргыз мамлекети бычактын мизинде туруп калдык. Эгер ушул шайлоолор дагы башаламандык менен бүтсө, мына колунда бар кишилердин баары көчүп кетти. Кетип атышат. Кайсы инвестор келет азырчы? Инвестор эмес, мамлекет аралык келишим түзүлгөндөр аткарылбай, бир тыйын Кыргызстанга келбей калды. Анан мамлекетибиздин келечеги болооруна ишенбей, жаштарында кетип атканы. Ошондон күчүп атат. Кайра күттөбү келбейт. Ал үйдүн жанындагы тосмонун алынышы бул көркү келтирер эмеспи? Негизи бийлик тосмосу жок жашаш керек. Биз иштеп турганда, биз жана азыркы өкмөт отурган ачык эле жерде иштегенбиз. Анан бирок бүгүнкү күндө кандай болот? Анда каалаганы барып, азыр онунда дагы жакпай калса барып, анда тосмос жок эле секирип кирип ичине. Мурун секиргендер соттолбоду эле. Мүмкүн ошолдугунан жини келип алдырыштыбы. Анан эми анда жеке эле ак үйдө эмес, бир топ мамлекеттик жерлерде, мисалы күч структураларда же бул акыйкат министрлигинде деле турат заборлорчу, милиция кайтарып тыгып кылат. Анда бүт баарын алып салыш керек. Бирок бүгүнкү маалда, бүгүнкү азыр чоң саясий маселелер алдыбызда турганда, ушул керек беле ошо каражаттарды кайра кетирип ушунчалыкчы. Ушуну өткөрүп албайлыбы?
Биз өзүбүз ичибизден оңолбойлу жарандарчы. Мен кыргыз деп согот жүрөгүм. Бирок өзүбүздөн жана жол картасын баштап, эми тилекке каршы 100% төп келген бир кандидатты азыр көргөн жерим жок. Мен Кудаймын дегенден баштап, инибиз Мотуевка чейин кандидатурасын коюп атат. Ошолорду көргөн мен коңшу мамлекеттен саясатчысы эмес, даже жөнөкөй кишилер да бир жери менен күлүп атпайбы? Кандай болот? Азыр деген чек ара маселелери чечиле элек. Биздин коопсуздугубуз бүгүндө чечилди дегенден алыс болуш керек. Баягы башка динге көчкөндөр дагы көбөйүп атат. Хизбут тахрир тигуларчы, уйгу көбөйгөндөн көбөйүп атат. Коңшу мамлекеттер да Кыргызстанды таратып туруп, алсыздандырганга аракет кылып атышат. Ошону менен мына дүйнөсүндө дагы стабилдүүлүк жок. Карабах боюнча Армения менен Азербайжан салгылашып атат. Украина менен эмне болду? Эмеде Минскте деле, Белоруссияда да тынчтык митингдери болуп атат, боло берет. Дагы качан бүтөрү белгисиз болуп атат. А Кыргызстан бул жерде уйгуна айланып калдык да. Бүт дүйнөсүнө шерменде болуп бүттүк, уят болуп бүттүк. Мындан чыгаар бир эле жолу бар, бул мыйзамдуулук аянтка келиш керек, сиз айткандай. Анан шайлоолорду жакшы таза өткөргөнгө аракет кылалык. Бизде бир да шайлоо таза өтүп бүтө элек. Ошон үчүн ушундай башаламандык болуп атат. Чоң рахмат.